Ош шаарындагы 60 орунга, анын 30-у балдарга, ал эми калган 30-у улгайган адамдарга ылайыкташкан боорукердик үйү. Аталган үй интернаты Ош шаардык мэриясы тарабынан 2004-жылдын январь айында уюштурулуп, шаардык бюджеттин эсебинен каржыланат. Бирок мамлекеттин гана жардамын күтүп отурбай, аталган мекемеге ар тараптан колдоо көрсөтүп келгендердин саны арбын. Ата-энесиз калган балдар үчүн жардам берип келген Игорь Беляевдин коомдук фонду көпчүлүктүн көмөктөшүүсүндө бул ирет өзгөчө белектерди алып келишти. Боорукердик үйүнүн жашоочулары кары-картаңдар үчүн сапаттуу бут кийимдердин түрү жайылды. Тандоо мүмкүнчүлүгү жаралып, өздөрүнө ылайыктуу келген бут кийимдерди жана кийим-кечелерди алган интернаттын жашоочулары кабар алып куру келбеген коноктордон ыраазы. Кандай да шамалы, орусча айтканда моральный поддержка кылдыңар да, көңүлүбүз көтөрүлүп калды. Эми биз мындай да коомдон кичине бөлүнүп калдык. Менин кол бутум иштебейт. Силерге чоң рахмат, шуну уюштуруучуларга, силерге теги жигиттерге, бизди эсиңерге алып келип, жоктоп койгонуңарга чоң рахмат. Биздин ушинтип көңүлүбүздү көтөрүп койгонуңарга ыраазычылык билдиребиз. Албетте, бул көңүл да, ыраазыбыз. Ден соолук болсо баары болот. Мындай ыңгайлуу бут кийимдер бизге жакшы экен. Үй интернаттын башка интернаттарынын өзгөчөлүгү бул кароосуз калган балдар менен карыялардын бир үйдө жашоо кечиришип, улуу моундардын жардамы менен үй бүлө түрүндө балдарга тарбия берүү болуп саналат. Келип кеткен коноктордон кийин жашоочулардын көңүлү көтөрүлөт. Ошондо эми булар ошо белекти алгандан кийин өтө сүйүнүшүп, биз да ошо четте калган эмеспиз, биз дагы өкмөт дагы ошондой элдер да бизге кабар алып атат деп маанай көтөрүлөт. Өзгөн райондагы Мырзаки айылындагы Марат Разаков атындагы жетим балдар жана ата-энесинин кароосуз калган балдардын мектеп-интернаты. 1997-жылы түзүлгөн интернатта 193 бала тарбияланат. Бул жылы жайкы эс алууга баруу үчүн балдардын бут кийимдери жетишпей, жардам сурашкан. Жайкы мезгилде барды өзгөрүп атабыз. Бала деген бала экен да, таалага чыкканыбызда бут кийимдерди 1ден 2ден 3 ай ошол жерде болобуз. Где-то 10-июндан баштап 25-августка чейин салам эс алуу жайы бар. 3 корпустун өзү калганбыз. Анан баргандан кийин бала жүгүрөт, басат, аябай природа аябай жакшынакай келишкен жер, бассейндерибиз бар. Тиги аны ошого кетип атканда мындай бут кийимдерди кийип алсак абдан жакшы болот эле. Бул жердеги балдардын көпчүлүгү Игорду жакшы таанышат. Анткени Игорь аталган интернаттын муктаждыгын сурап кабар алып турат. Бул ирет байланышканда интернаттын окуучулары жайкы эс алууга жөнөгөнү жатышыптыр. Окуучуларга керектүү болгон бардык кийим-кечелери алдын ала даярдалды. Из них осталось 74 круглых сирот. Бул интернаттагы 64 тоголок жетим балдардын бара турган жери жок. Андыктан алар жайкы эс алууларын ушул жерде өткөрүшөт. Биз балдарыбыздын жайкы эс алуусун жакшы өткөрүүсү үчүн балдардын майрамына карата аларга бут кийимдерди алып берүүнү чечтик. Алардын баары жайкы сезонго ылайыкташтырылган. Бул балдар биз менен жалгыз эмес, аларды ар тараптан колдоо бар дегенди көрсөтүү болду. Игорь Беляевди коомдук ишмер Шайырбек Маматокторов багып алган. Жаштайынан татыктуу тарбияга ээ болгон Игорь мындан 7 жыл мурун жетим балдардын укугун коргоо коомдук фондун негиздеген. Ушинтип колдоп бир баланын иши бардыгына өрнөк болчу да. Ишкерге да, башка мамлекеттик органдарга да баарына таасир бере турган иш-чара да. Аны бирөөгө милдет кылуунун кереги жок. Ал ар ким өзүнүн жашоосундагы колунан келген нерсени аткарыш керек. Беляев ушундай жетим жесир балдар жөнүндө кам көргөн адам болду, ушундай сыяктуу бала болуп түптөлдү. Ушул баланын иштерине ийгилик. Жана ушул иш-чаралар башкаларга дагы үлгү болуп, ушундай иш-чаралар көбөйсө, элибиз калыңда бири-бирибиз жөнүндө кам көрбөсөк болбойт. Бул демилгелер көптөгөн кайрымдуу адамдардын көмөктөшүүсү менен ишке ашууда. Мисалы балдарга керектүү болгон буюмдарды акысыз эле жеткирип берүү үчүн өзүнүн жардамын Болотбек Жумаев аттуу жаран көрсөткөн. Ошондой эле кайрымдуулук иштерин такай алып барып келген активист Жураев Абдушукур мындай иш-аракеттер башкаларга үлгү болуш керек деп эсептейт. Колдон келишинче аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен бөлүшүп жүрөбүз. Анан мен ушул мүнөттөрдөн пайдаланып баардык колунда бай эр жигит патриотторго кайрылып кетем. Кыргызстанда көп үй бүлөлөрчү. Кээ биркилер айтат, кээ биркилер айтпайт. Ар бирибиз өзүбүздүн туугандардан баштайлы, айылыбыздагы жердештерден баштайлы.
эгерде биз ар бирибиз ушу колубузда бар байлар өзүбүздүн туугандардан баштап ушу кайрымдуу иштерди кыла турган болсок, мамлекетти эле күтүп турбай ушу иш чараларды уюштура турган болсок, тез эле ушундай балдар дагы жакшы жетилип, кайрымдуу бири бирибизге көмөк болуп, бири бирибизди тартып дегендей ушундай жакшы иштерге себепчи болобуз да. 30 жыл дегенде араң жылуулук системасы кайра жолго коюлган. Мырзакедеги мектеп-интернатында балдардын тамактануусу үчүн дагы идиш аяктар жетишпейт. Андыктан Игорь Беляевдин командасы үчүн дагы жаңы изденүүлөр, аракеттер зарыл болот. Уюштуруучулар бул демилгени да азыртан колго алышты. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.